Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен 2019-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы болуп жарыяланды. Ал эми 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаары Түрксой уюмунун туруктуу кеңешинин жыйынында түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп кабыл алынды. Ыйык Рамазан айынын урматына жана жогорудагы жарлыктардын ишке ашуусунда салым кошуу иретинде Ошто экинчи ирет Рамазан чатыры эшигин ачып 16 күн бою иш жүргүзмөкчү. Бүгүн 4-күн. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أقدرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. Allah subhanahu wa ta'ala canımızın alakazayı Kur'an'ı tutkanımız oluruz. Allah'ın üzerinde kavulgan olsun. Ушул жакшынакай театр, Рамазандын театры бул эң биринчиден биздин исламий журнал Умма журнал тарабынан уюштурулган. Жакшылыкта жарышуу эстафетасынын 4-күнү Өзбек улуттук борборуна буйрду. Уважаемые горожане города Ош, мы сегодня открываем шатер дружбы, шатер милосердия, шатер взаимодействия. Мы хотели, чтобы все вы почувствовали, что Узбекский национальный центр – это часть большого народа. Узбекский национальный центр – это часть большой страны, единой, неделимой, дружной. Мы часть большой политики президента нашего Сооронбая Шариповича. И поэтому мы хотим, чтобы у каждого сегодня и всегда было счастье в доме, чтобы все ваши пожелания, все ваши молитвы во благо своей семьи, своей страны, своих детей, чтобы у вас сбылись. Потому что Аллах сегодня очень добр, Аллах сегодня вас слышит, и Он хочет, чтобы у Его детей было благополучие, счастье и здоровье. Assalamu alaykum, hurmatli hamshahrilar, shahrimiz mehmonlari. Avvalambor bugungi iftorimizga xush kelibsizlar. Достуктун дасторконуна ар кыл улуттун өкүлдөрү жана мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиз келди. Ооз ачуу кечесинде улуттар аралык достук, биримдик жана ынтымак тууралуу маанилүү сөздөр айтылды. Биздин тагдырыбыз кыргыз болобу, өзбек болобу, тажик болобу, орус болобу, ушу жерде төрөлүп, ушу жерде жашагандан кийин Алла Таала биздин тагдырыбызды бирге насип кылып койгон. Бири-бирибизге жанаша отуруп чай ичишти. Bir-birimizge assalamu aleykum aссалам деп салам айтышты. Bir-birimizge урмат кылышты. Bir-birimizди туурап көтөрүштү. Алла Таала биздин пешибизге жазып койгон. Ар кайсы улуттун өкүлдөрү отурабыз. Баардыгыбыздын тилегенибиз эле, караганыбыз эле ушу Кудайдан тилегенибиз тынччылык болсун, бейбирдик болсун, ден соолук болсун деп ушу Кудай Тааладан тилеп отурабыз. Ушу тилектерибиз кабыл болсун. Ал үчүн ар бириңерде бекем ден соолук, үй бүлөңөрдө ырыс ынтымак, бакыт таалай болуп, дайыма ушу бүгүнкү күндө ниетиңер таза, пейилиңер жарык, аман болуңар. Рахмат. Аллах Таала ыйык Куранда: "Эй адамдар, биз силерди эркек ургаачыдан жараттык. Ошондой эле бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн урууларга жана элдерге бөлүп койдук. Аллахтын алдында силердин эң сыйлууңар, такыбараагыңар. Чындыгында Аллах баарын билүүчү, баарынан кабардар" деп айткан. Бир чатыр астына бириккен көп улуттуу коноктор Орозо айынын мээрими менен берекесинен бүгүн ырахат алып жатышты. Адатта чатырга меймандар алдын ала чакырылат. Бирок тааныштар аркылуу угуп, күтүүсүз конок болуп келип калгандар да көңүл сыртында калбайт. Бүгүн ошондой коноктордун бири 15 жылдан бери Ош тазалык муниципалдык ишканасында иштеген Жоробек мырза болду. Досум айтты, мыякта тамак барып атты, мен чай ичкиле деп, мен алып чакырып ошого келип калдым. Ошо. Мен каякта көрөйүн. Билбейм. Ошо. Мына апартамент тазалайм. Көп улуттуу Ош шаары эмгекчил жана өжөр жашоочулар менен таң калтырат. 3 жогорку билимдин ээси, 4-5 тилде эркин сүйлөгөн. Биз жашоодо биргебиз кайрымдуулук фондунун жана Бегайым Лайф Өзбек-Кыргыз маданий достугун чыңдоочу борбордун жетекчиси Асранкул Жээнкулов чатырга ардактуу мейман болуп чакырылган. Коомдун өнүгүшүнө,
Анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоого бүткүл күч аракетин жумшап жүргөн Асранкул мырза бул жылы Рамазан чатырына демөөрчү болуп катышты. Ошто баягы чыныгы Аллахка ишенгендер же болбосо кандайдыр бир ушул исламдын кереметин түшүнгөндө инсандар жашайт деп ойлойм. Ошон үчүн биз баягы бул нерседен кубануу менен кабыл алып, дайыма жардам берип, эме кылып келебиз. Быйыл дагы ошол ата фирмасы менен келишип, кечеги Мукаррам Мадаминованын эмесине бир 200дөн ашык коробка шоколад мүмкүнчүлүгүгө жараша бөлүп бергенибиз бул чындык. Бул кыска өмүрдө ден соолук менен сыналган Асранкул мекендешибиз эч кабагым кашым дебей, бийик максаттарды коюп, ишенимдүү кадамдарды таштап жатканы алты санаман адамдарды бир четинен суктантса, экинчи жагынан уялтат. Ошентип, бүгүн Бабур атындагы драм театрдын короосунда орун алган Рамазан чатырында 250 мейман ооз ачып, руханий азык алып кетишти.